Бакиевдин заманы менен мен ал убакта деген бийликте да болчу эмесмин. Ал убакта деген атам жанакынан каралышуу окуялардан кийин каза болуп калгандан кийин бир топ кыйынчылыктар башыбыздан өттү. Анда деген президенттин баласы менен алышып калганда убакыт болуп калды. Азыркы ошол Ирмиянов, азыркы Фарид Ниязов деген вакилдерибиз барго. Ошол адамдар мындай көп саясатты чечип калышып, ичимен сөзүн ачыгы жаштардын партиясы болсо жакшы болмок деп мен ойлойм да. Күрөшсөң, бирдеме болуп кетсең, биз сиздин үй бүлөңүздү, жакындарыңызды көзөмөлгө алып, биз кыран болуп аркаңызда туруп берем деп мамлекет эч бир гарантия бербейт. Алмазбек Шаршеновичтин аркасы менен 38 парламентте отурган депутаттар парламентке келип депутат болуп шайландык. Сен деген же ушул адамдын аркасы менен келдиң, болгон ызычууга, ТЦК коррупцияга көзүңдү жумуп, жок мен буга ыраазымын деп же ошондо отуруш керексиң, а бул жака көзүңдү жумуп койганда. Ошол лифттеги окуя эмне менен бүттү? Бизде кандай белинен кармап койсо, кучактап койсо, эми таарынбайт да деген сөз болуп. 30 сантиметр деген бул жеке дистанция деп коет да. Мен деле жаш кыз эмесмин го. Өмүр бою сулуу депутат болуп бойдон кала бергендей. Элвира айым, сиз бизнеске бийликтен дагы, Крим чөйрөнүн дагы басымын мындай башыңыздан өзүңүз өткөргөн кишисиз да. Анан ошол баягы атаңыздын көзү өтүп, үй бүлөлүк бизнести бутуна тургузуп кетип аткан маалда ошол Бакиевдердин доорунан азыркы заманыбыз эмнеси менен айырмаланат? Өзгөрүү болдубу бизнес үчүн? Эми мен үчүн, сиз мени айтып атсаңыз, мен үчүн эми Бакиевдин заманы менен мен ал убакта деген мен бийликте да болчу эмесмин. Ал убакта деген атам жанакынан каралышуу окуялардан кийин, каза болуп калгандан кийин бир топ кыйынчылыктар башыбыздан өттү. Анда деген президенттин баласы менен алышып калганда убакыт болуп калды. Ал адамдар деген мындай өзүнүн бийликте туруп алып бизди бир топ коркутуп үркүтүп, ошондой жүздөй балабыз атылып кетти. Ошондой убакыттарды мындай салыштырган туура эмес болуп болуш керек. Жалпы бизнес үчүн биздеги шарттарды айткым келет да. Ошол менен азыркы кезде абал өзгөрдүбү? Жана Крим чөйрөнүн таасиричи? Анда такыр эле буйрутма менен эле каалаган бизнестин эшигин ачып эле келип мага монча процент отметка кыласың деп келчү да. Аны мен жанымда жүргөндө досторум канча адам менен бийликте жүрбөй именно бизнесте жүргөн адамдардын канчасы менен маектеш жүргөндө өтүп баратып бир офис чаап калса эле адамдар жөнөтүп эле 50% доходун бизге бересиң деп ошондой убакыт болуп калганда. Эми азыр Кудай шүгүр андай нерсе жок. Мен ойлойм андай нерсе жок деп айткандан дагы эч качан уже биз андайга кайрылып келе албайбыз. Эл буга жол бербейт. Эл коом да жол бербейт. Заман өзгөрүлүп атат, биз өнүгүп атабыз. Мындайдын башыбыздан бир эмес эки революция өткөргөн бийлик да ойлонот, башка тараптагылар деле ойлонот. Мындай бул неме деп коет го, орусчасында болезнь роста деп коет да. То есть өнүгүүнүн жолунда болгон ар бир мамлекеттин өтө турган жолдорун ошол Бакиевдин убагындагы да өткөн жолубуз ал уже артта калды деп ишенгим келет. Анда ушул ак үйдүн жогорку кеңеште айтылган Крим чөйрө баш көтөрдү деген сөздөр эмне үчүн? Ошол эле Мадина кафесинин ашпозчусунун өлтүрүлгөнү, кийин аэропортто унаанын багажнигинен табылган ишкер. Бул маселелер эмнеден кабар берет? Бул маселе деген ички иштер министрликтеги болгон акыркы 30 жылдан бери реформа кылабыз деп бюджеттен миллиондоп келген каражаттардын туура эмес нукка бурулган деген сөздүн далилдөөсү да. Анан милицияда иштеген биздин адамдарыбыздын акысы 12 миң, 15 миң, 18 миң сомго чейин болсо, алардын 4-5 баласы болсо, алар кантип Крим чөйрө менен күрөшмөй беле? Бул биринчи жагы. Ортосунда сөзсүз түрдө мен ойлойм баары эле паракор депчи, таза жакшы иштейм деп умтулган адамдарыбыз көп да мамлекеттик кызматта. Бирок Крим чөйрө менен күрөшөм деген адам эртеңки күнү бир башка министр келип калса, ал министр көз карашы кандай болот? Ал мындай келишпестиктер болуп калса, жумуштан сыртка чектелип калса, ал адам ошол Крим чөйрө менен күрөшүп аткан адам Крим чөйрө менен беттеш эле отуруп калат экен да. Система деген эч кандай льгота, гарантия бербейт экен да. Күрөшкүлө. Күрөшсөң, бирдеме болуп кетсең, биз сиздин үй бүлөңүздү, жакындарыңызды көзөмөлгө алып, биз кыран болуп аркаңызда туруп берем деп мамлекет эч бир гарантия бербейт. Ошондуктан Крим чөйрө менен күрөшүүдө бул эң биринчиси бул системдүү реформанын ичинен Крим чөйрө менен күрөшүүдө Грузияда, по крайней мере, ошондой мисал болгон. Грузияда деген Крим чөйрөнүн финансы жактан булактарын жаап, мындай бекитип, мындай толугу менен доступту жок кылышкан да.
А бизде болсо тескери да. Бизде кафелер болобу, ресторандар болобу, кээ бир ири бизнестер болобу, мамлекет жактан да жардам көрө албаса, кээ бир учурларда ошол эле Крим чөйрөгү кайрылса, кээ бир маселелер батыраак чечилип калат деген сөздөрдү мен билем да, мен өзүм уккан сөздөр. Ошондой ситуация жокко чыкмайын, мамлекеттик система толугу менен иштебейин, бул деген ситуациябыз өзгөрүлбөйт. Сырттан парламентке келгенде сөзсүз түрдө ички иштер министри, ошо укук коргоо системасынын өкүлдөрү баардыгы эле айтышат. Көзөмөлгө алып атабыз, реформаны ишке ашырып атабыз, иштеп атабыз. Буюрса эртең, буюрса бирси күн деп сүйлөгөн менен мен парламентте 4 жылдан бери отурам. Мен билем бул маселенин түпкү тамырында каржы булактары турат. Эльвира айым, айтсаңыз, азыр СДПК партиясы менен алакаңыздын статусу кандай? Парламент ичинде 38 СДПК партиясынын мүчөлөрүнүн бирөөсү катары бул ситуация биз үчүн сөзсүз түрдө оор. Анткени деген менин билишимче экиге гана бөлүнбөстөн ичибизден ушунчалык бир президент, башка бир арабыздан тандалган кандидатты ошонун баардыгыбыз колдойбуз деп үгүттөгөн президентибиз 2 жылдан кийин 2 жылга жетпей мындай тескери ситуация болуп, жок буну колду менен мындай ката кетирдим, бул туура эмес кадам болуп калды деп айтканы абдан мындай биз үчүн мисалы жаш саясатчылар үчүн бул мен ойлойм бул абдан терс мисал да. Анткени деген ортодо арасында биз да аралашкалдык да үгүттө агитация немесинде процессине, биз да ушул биздин кандидат, биздин партиябыз кандидат деп ошол эле жөнөкөй СДПК партиясынын жарандарын райондордо үгүттөп жүргөн кезибизде эми бул ситуация азыр таптакыр башкача болуп буруп кеткенде, мисалы ортодо мен да ойлоном, мага да мындай оор болуп атат да, эл менен жолугушууда буну кантип түшүндүрөм деп. Эки мурдакы президент менен азыркы президенттин ортосунда ситуация ушундай болуп калды. Бунун аркасында партия да бөлүнүп калды. Биз да жаш саясатчылар, жаш депутаттар катары биз да мындай четте алып калдык да. Биз үчүн бул абдан мындай неме болуп калды. Бир топ суроо туудура турган маселе болуп калды. Анткени бир жагынан ооба, мен билем, Алмазбек Шаршеновичтин аркасы менен 38 парламентте отурган депутаттар парламентке келип депутат болуп шайландык. Анын ичинде мен да парламентке келип депутат болуп шайландым. Азыркыга чейин ал нерсе үчүн мындай ыраазымын да, парламентте келип отурам деп. Партия системасы мына партийный парламенттик системанын ичинде партийный системага 10 жыл болбоду. Партийный системада биз ар бир депутат сен кимдин кишисисиң деген суроо болуп калды да. Сен неважно, коррупционербы, таза адамбы, неважно да, иши бир адамдын аркасына ээрчим болуп калды да. Бул мен ойлойм туура эмес. Анткени деген мамлекеттин кызыкчылыгы деген суроо ортодо туулуп, ортодо калып калат аянда. Сен деген же ушул адамдын аркасы менен келдиң, мында болгон ызычууга, ТЦК, коррупцияга көзүңдү жумуп, жок мен буга ыраазымын деп же ошондо отуруш керексиң, а бул жакка көзүңдү жумуп койганда. Эртеси күнү мындай ситуация болуп калса, анда деле кили болочок муундарга биз кандай мисал келтирип атабыз деген сөз болуп атат да. То есть бул биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн калыптануудагы дагы бир процесстин өтүшү деп ойлойм да. Бирок ошентип баары бир Атамбаевден сизди алыстаткан, ошол жээктен алыстаткан негизги фактор, чечүүчү бир окуя кайсы болуп калды деп эсептейсиз? Билбейм, уктуңуздар беле, уккан жок белеңиздер, апрель айында деген 2018 жыл болуш керек. Биз фракция болуп ошондо резиденцияда мурдакы Ажоовска Алмазбек Шаршеновичке барып калганда, ага чейин деле бул жалаң гана ошол президенттиктен кеткенден кийин гана эмес, ага чейин деле фракцияда 38 депутат бар, баарыбыз билебиз да, ушу ичибизден Алмазбек Шаршеновичке бир маселе менен киребиз десек кирбей алганбыз. Анан тегерегинде жүргөн азыркы ошол Ирмиянов, азыркы Фарид Ниязов деген байкелерибиз бар го. Ошол адамдар мындай көп саясатты чечип калышып, анан деген коррупцияга ошондой мен биринчи келгенден баштап мисалы дары-дармек департаментиндеги коррупцияны көтөрүп чыккам. Ошону деген комиссия жарым жыл түзүлбөй, анда деген мен 5 коллегам болуп комиссия түзүп, ошол маселени көтөргөндө ошол эле Фарид Ниязов жок, каршы болуп эмени комиссияны түзбөгүлө деген бир ызычуу болуп кеткенбиз. Баары бир комиссияны түзүп, адамды жумуштан алгандан кийин деле системдүү түрдө реформа болбой жатканыбызга мына азыр 4 жыл өттү, мен деле көрүп атам го. Бир адамдын кетиши менен бир адамдын келиши бул системдүү реформага алып келбээрин мындай ачык эле болуп калып атат да. Өзгөрүүлөрдүгө
жөн эле бирөөнү критика кылып бир адамдын кетиши менен өзгөрүүлөр болбойт экен деп. Бирок ошол убакта ошондо ушул эки адам мындай көп нерселерди башкача жеткирип жатабы, сиз билбей жатасызбы деп ошондой маселе менен мен, Строков, Момбеков болуп, ошол үчөөбүз парламенттен дагы бир биздин Аманкулов деген 4 депутат болуп, биз ошол жолугушууда айтып калганда Алмазбек Шершенович негедир мындай абдан эмоционалдуу алып, жок, алар ачык иштеп атышат, алар таза адамдар деп, Илмияновду дагы, Фарид Ниязовду дагы, тескери бизге мындай неметип, ушу кечке эле айта бересиңер, мындай жамандап атасыңар деп мындай наоборот реакция болуп калды да. Эми ал киши азыр камакта отургандыктан буну мен мындай сырттан чыгып алып, анан орусчасында лежачего не бьют дегенде отуруп жамандаганым туура эмес болуп болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн мен бул жөнүндө негизи комментарийлерди бербейм жүрөм да. Бирок сиз сураганыңыздан кандай бир түрткү окуя болду, ошондо биз буга чейин канча фракциядан көтөрүп атканда мүмкүн фракция лидерлери жеткирбей жатабы деп ойлогон бир ойлор кетчү да. Бирок ошондой түзмө түз беттешип маселени айтканда деген жок, ал адамдар таза, мен аларга ишенем, тескери силер аларды жамандап жатасыңар деген ой пикирди мисалы мен бетиме укканда абдан кызыктуу болуп отуруп калдык да. Анткени буга чейин мүмкүн азыркыга чейин деле мисалы президентке кирбей калсаң, кээ бир мындай орчундуу же премьерге кирбей калсаң, мүмкүн министрлерге айтып калсаң, ушу жетип атат деп ойлойсуң да. Жетпей калса ошо тегереги мүмкүн жеткирбей жатат деген ой пикирлер туулат экен да. Бирок мен азыр мына 4 парламентте 4 жыл отурам, мен азыр мындай бир жыйынтыкка келдим да. Маалыматтын баары өкмөт жана мамлекет жетекчиде толугу менен бар. Алар ситуацияны толугу менен билишет экен. Бирок кааласа укмаксан болуп коет, кааласа мындай билип сен менен макул болушат же мындай макул болобуз дегендей кылып мындай көңүл буруп коюшат, бирок ситуация өзгөрүлбөй келет экен да. Демек бийлик же президенттер алмашпасын, алардын жанында дайым Илмияновдор, Фарид Ниязовдор боло береби? Мен ойлойм, бул мындай бийликке келген адам тегерегинде ким экенин сөзсүз түрдө тандаш керек. Анткени деген короля делает свита деген сөз бар да. Премьер-министрин деле тегерегинде ошондой адамдар сөзсүз түрдө болот. Президент болосуңбу, премьер болосуңбу, депутат болосуңбу, ошондой жоопкерчиликтүү министр болосуңбу, ошондой жоопкерчиликтүү кызматка келгенде биринчиден тегерегиңди өзүң тандап, ошол тегерегиңе жоопкерчиликтүү ала турган өзүңсүң да. Азыркы деле ситуацияда көп маселелер мен ойлойм президент деле билет. Мен мурда деген мисалы жаңы саясатка келип, кичине жакшыраак болуп, мындай ишенчээк болуп, анан тигил адамдар жеткирбей жаса керек деп ойлогон менен азыр мен толугу менен билем да. Президентибиз деле, премьерибиз деле, министрлер болот, тегерек эмес, өздөрү бул маалыматты 100% билишет. Бирок канчалык көңүл бурушат, бул экинчи суроо да. Шайлоо маселесине келсек, Кыргызстан үчүн кайсы босого пайызды оптималдуу деп эсептейсиз жана акыркы сунуштарды колдойсузбу? Биринчиден 9% киргизгенде парламенттен мен колдоп бергем. Мындай добушка келгенде деле макул деп добушун берген бир эле себеп бар болчу. Анткени деген ага чейин ошол 2017-де биз добуш бердик. Ага чейин мен Улуу Британия барып, Америкага барып, Американын сенаторлору, депутаттары менен Улуу Британиянын 20-30 жылдай алар билесиз, алардын сенатор депутаттары бизге ошо мындай 5 жыл эмес, алар бир топ 10-15 же 30 жылдардан отурушат да. Ошол авторитеттүү депутаттар менен жолукканда мен бере турган суроом негизи ошол болчу да. Партийный системанын түзүлүшүнө, мындай бекемделишине эмне алып келет, кандай биз иштеш керекпиз деген суроо бергенде, акыры ушундай мындай жакшы атаандаш болуш үчүн 2-3 эле партия болуш керек деген сөздү биз угуп калганбыз да. Анан парламентке келгенде биз бул маселени биз деле көтөргөнбүз да. Мисалы аягында деген мисалы консерваторлар, анан демократтар деген бир негизи ушул система ошондой болот го. Эки тараптуу ошондой бир эки тараптуу партияга келсек, анда биз партия лидерлерден көз карандылыкты мындай четке кагып, идеология менен кетебиз деп мен ишенгенмин да. Баары бир биз ошого келебиз. 5 жылбы, 10 жылбы, 20 жыл мөөнөттө биз ошондой 2-3 партия системасына келебиз. Анда деген бир адам
мисалы любой партияны алсак, Өнүгүү прогресс дегенде Төрөбаевди элестетебиз да, республика дегенде Бабановду элестетебиз да. Негизи деген чет өлкөдө Улуу Британия менен Германия, Улуу Британия, Америка болгондо лидерлерди элестетпейбиз, биз партияларды айтабыз да. Ошондой системага негизи биз келиш керекпиз деп мен макулдук бергем. Азыр болсо эми түшүнүк ар кандай болуп атат, коллегаларымды сыйлайм, коллегаларым ошол 3%, 5% алып келебиз дегенде эми парламентке алып келингенден кийин көрөбүз го добуштар кандай болот, эл кандай колдойт, коллегалар кандай колдойт, депутаттардын көз карашы кандай болот. Ошо добуштардын натыйжасына мен азыр алдын ала айта албайм да. Мынча добуш болот, бул адам мынча адам макул болот. Тем более шайлоого мына 1 жылдан азыраак убакыт калды. Өтүп кетиши деле мүмкүн, анткени коллегалар деле мындай өздөрүнүн партиясын ойлойт, өздөрүнүн келечегин шайлоону ойлоп жатышат. Сиздин жеке позицияңызда азыркы 9% калса деле туура болмок. Менин жеке позициямда деген Кыргызстан өнүгүш керек. Биздин 140 150 партиябызбы, канча партиябыз бар? 150-200 партия бар болуш керек. Анан ар бир адам эле өзүн мындай лидер көргөн адам эле ар бирөө эле улам түзүлүп атып, сиз ойлосоңуз бунун баарын бюллетень, бунун баары мамлекеттен ошол эле бюллетендин распечаткасына канча каражат кетет, списоктор түзүлүш үчүн бунун баары бюджеттен кете турган акча да. Кыргызстан аягында 2 же 3 партиянын түптөлүшүнө мындай алып келсек жакшы болмок. Бул менин жеке пикирим. 5% боюнча парламентке келсе, менде бир эле суроо, ичинде гендердик квоталар сакталса жакшы болот эле деген суроо да. Азырынча гендердик квотанын механизмин аягына чейин ойлоп табышпаптыр. Ошондуктан аялдар келбей калабы деген да бир мындай күмөндүк болуп атат. Ошол жагын караш керек да. Кийинки шайлоого барасызбы жана кайсы күчтөр менен барышыңыз мүмкүн? Ичимен сөзүн ачыгы жаштардын партиясы болсо жакшы болмок деп мен ойлойм да. Арам парламентте деле ичинде деле жүргөн коллегалар менен көрүшүп, аларды деле көрүп атам. Мындай биз өзгөрүүгө дуушар болуп жатабыз. Мындай мамлекеттин ичиндеги жолугушууларга, эл менен жарандар менен жолугушууга барганда ачык эле сөздөр болуп атат. Жаштар бирикпейсиңерби, өзүнчө партия түзбөйсүңөр. Бирок бунун аркасында чоң финансылык каражат турат. Анан интернетте бир пост илип койсоң 500 адам деген лайк коюп алып, мен өзүм күчтүүмүн, өзүм кыйынмын деп ойлогондон алыс болуш керек. Анткени деген Facebook'та Кыргызстандын 6 миллион жаранын баары отурбайт. Соц тармактарда, Инстаграмда жазып коюшуп, мына мен жакында суббота өтүп кеткен ошо ишемби жекшемби күндөрү Жалал Абад мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университетинде жаштар менен жолугушууга барып калдым. Студенттер болду, мектеп окуучулары болду. Анан баары деле ошентип мындай ой пикирлерин айтып калышты да. Сиздер деген ушу жаш депутаттар мына парламентте сүйлөйсүңөр, угуп атабыз деп. Ооба, сөзсүз ар бир депутат үчүн, ар бир саясатчы үчүн бул жагымдуу сөздөр да. Бизге жагасыз, шайлоого деген өзүнчө бир партия түзүп, жаштар өзүнчө барбайсыңар дейт да. Мен бир эле суроо гана бердим да. Ушу залда отурганыңар канчооңор мына эме шайлоого бардыңар эле? Бир да кол көтөрүлгөн жок. Жаштар барбайт шайлоого. Шаардыктар, особенно Бишкек, Ош, вообще жаштар барбайт. Эмнеге? Мына жаштар барбасаңар, бизди телевизордон сындап коюп, бирок деген шайлоого баргыла дегениңер бул кандайча? Өзүңөр шайлоого барбайсыңар, добуш бербейсиңер. Ошол аң сезим өзгөрүлмөйүн, ошондой системдүү түрдө өзгөрүүлөр керек деген адамдар өзүнөн баштап туруп, ошол келе жаткан мына шайлоодо толугу менен катышып, ачык добуштан мындай качпай, анан деген мен жарандар менен да жолукканда 5-6 партиялар келет экен, анан акчалай беришет экен, анан кээ бирөөлөр деген продукты менен беришет экен дейт. Ала бергиле, бирок кабинкага киргенде Кудайдын астына сиз ана өзүңүз эле анан бир Кудай билет да кимге добуш берериңер деген сөз да. Ортодо деген ар бир жаран өзүнүн жоопкерчилигин сезмейин, бизде мындай өнүгүүлөр деле толугу менен башталбайт болуш керек. Ачык тизмени колдойсузбу? Талапкерлердин ачык преференция тизмесин активдүү депутаттар парламентте үнү чыккан, анан региондордо мындай эл менен жолугушуудан качпаган депутаттардын баардыгы колдойт. Анткени деген өзүн ишенип, анан коррупциядан алыс болгон, эл менен таза иштеген, паракорлуктан алыс болгон, анан анча-мынча ызы-чууга аралашпаган адамдар репутациясын көзөмөлдөп, өзүнө ишенген саясатчылардын баардыгы ачык преференциялык системаны колдоп келишет.
Жогорку кеңеште кесиптешиңиз парламентке бутуна турган кишилер келиш керек деп айтты да. Анан элде нааразычылык пайда болбодубу, бутуна эмес сөзүнө тургандар келсин деп. Жогорку кеңешке кимдер жана кандай даярдыкта келиш керек? Мен түшүнөм. Мен коллегамдын айткан сөздөрү мен мынтип ойлойм да, анткени ал коллегам шайлоодон өтүп атканда ал 2 жолу болгон депутат да. Мага караганда ал бир топ тажрыйбалуу депутат экендигин айтып жаткан жери да. Ал мынтип атат да, эгер шайлоого аттандашып анан чыгам десеңиздер, эл астында өткөндө элдерибиз мен да башыман өттү. Садик салып бер, мектеп куруп бер, жолумду оңдоп бер, коромдун дарбазасын оңдоп бер дегенге чейин барышты да. Анан эл менен жолукканда деген аксакалдар чогулсаң кургу барбайт экенсиң, чай уштуруп бер дейт. Мисалы эле Сокулук районунда мен шайланган жеримде деген 67 айыл бар, ошондо 20 айыл өкмөт. 67 айылдын ар бирөөсүнө бир айда деген мен жок дегенде бир 50 айылды кыдырып чыктык. Ар бирөөсүнө чай бергенге эле бир жерде чогулган эле 20-25 миң сом. Бул канча каражат? Анан ошо коллегамдын айткан жери бир топ расход, бул элдин да неме позициясы дагы. Келгенде да бизге эгер чай уштуруп бер, анан келгенде да муякты жасап бермейин, мен сага добуш бербейм деген сөзү да. Bundan алыс болуш үчүн немелерди, билбордторду, жанакындай реклама кете турган каражаттар сарпталбаш үчүн токтотуп туруп, биз деген телевизордон неме дебаттарга өтүш керекпиз да. Онлайн, YouTube, интернет, массалык маалымат каражаттарындагы ачык болгондо дебаттарга катышыш керекпиз да. Кээ бир элдин түшүнүгү депутат болсоң эле келип туруп шайланган жериңе мен сени шайладым, мен сага добуш бердим, мен балам тетиги садиктин мектептин директору кыл, мен тиги кызымды тетиги садиктин заведующий кыл дегендер деле келишет. Жашы улгайып калган адамдар келсе түшүнөт элем, эски заман адамдары деп. Бирок жаштар деле келип атышпайбы? Жардам бер, эже тигинтип бер, милиция токтотуп койсо деле чалгандар деле бар да. Сотко иши түшүп калса деле сотко ушинтип мындай болуп калды, же куткарып жардам бериңиз дегендерге мисалы мен ойлойм мага таарынгандар деле бар. Мен айтам, биз ага аралаша албайбыз. Депутаттардын мындай башка форматтагы депутаттар иштеш керек, ошого көңгүлө деп мен тегерегимдеги биринчиден өз жакындарымды деле көндүрүп келе жатам да. Бунун баары акырындык менен азыр интернеттин заманы болуп атпайбы, депутаттар деле сиздер деле тарбиялап атпайсыздар биздерди. Жол эрежесин бузсак чыга алып камера бунун баары чыгып YouTube, интернетке элге жарыяланып калгандан кийин депутаттар деле азыр мындай удостоверениеси чыгарып эч кимди бирөөнү коркуткандан деле тартынышат да. То есть бул нерселердин баары мен ойлойм буюрса акырындык менен артта калып биз да мындай ачык иштегенге заманга келип баратабыз да. Сиз акча сиз үчүн эмне деген суроого, акча мен үчүн биринчи кезекте эркиндик, бул кыргыз коомундагы аялдар үчүн аябай чоң нерсе деп айткансыз да. Анан социалдык тармакта деле мына биз чыгарган жаңылыктарда айрыкча аялдарга карата зомбулук, эки аял алуу маселеси, гендердик башка талылуу маселелер боюнча аябай катуу реакция жасайсыз да. Анан сиздеги ушул каршылык, коомдогу ушул көрүнүштөргө каршылык, ушул үн эмнеден улам пайда болду? Бир нерсеге таасирлендиңиз беле же качан уйгондуңуз? 15 жыл мурда, 14 жыл мурда, 2005 жылы мен атамды атып кеткен, сиз Бакиевдин заманы деп сөз келтирбедиңизби? Ошол доордон кийин, тоодо болгон атамды жоготкондон кийин, үй бүлөдө мен улуу, кыздардын улуусумун, балдардын улуусумун. Анан ошол турмуштун көп нерсесине аргасыз беттешип калганда, аялдардын ушунчалык мындай уязвимый деп орусчасын айтат да, көп нерседен формалдуу түрдө ооба биз тең укуктуу мамлекет дегенибиз менен ишке келгенде деген биз азыркыга чейин патриархалдуу заманда жашап келатабыз дегенде мына өз башыман өткөрүп, практикада көрүп, ошондуктан парламентке келгенде сөзсүз түрдө мен зордук зомбулукка каршы деген сөздөрдү көтөрүп, гендердик теңчилик маселесин көтөрүп жүрөм. Жакында деген мына буюрса бир айдан кийин парламентке деген ыдык көрсөтүү деген сөз билесиз, харассмент англичесинде, орусчасында домогательствого каршы ошондо мыйзамдардап келебиз. Болочок биздин кыздарыбыз университетти аяктап жеке ишке мамлекеттик кызматка барабы, ошо кол салуудан, ыдык көрсөтүүдөн, мындай сактануу жолуна сактап колдоп бере турган мыйзамды парламентке киргизип, эркин карьеранын түптөлүшүнө жардам бере турган мыйзамды киргизейин деген дагы ой пикирлер бар.
зордук зомбулукка каршы мыйзамды киргизгенибиз менен азыркыга чейин алыскы айылдарда мындай түшүнүк кичине азыраак болуп атат. Анткени мисалы айылдарда эң биринчи ошо зордук зомбулук мындай ызы чуу болуп кеткенде үй бүлөдө милиция барганда, ошол кичинекей айыл болсо ошо милицияда иштеген негизи эркектер болот да. Эркектер деген ошол сабаган тарап жолдошуна болушуп калышат. Анткени же классташтары же достор бирин тааныган эркектер болуп, аялдарыбыздын укугу мындай чектелип калып аткан убакыттары азыркыга чейин жолугушуп жатам. Ошондо арыздар келип жатат. Бирок ал мыйзамдын киргенине мына болгону 1-2 жылдай эле болуп калды. Буюрса бул дагы бир аз убакыт керек, сарпталат. Ошо бир аз убакыттан кийин бул эл арасында түшүнүктүү болот. Мен ойлойм, акырындык менен бул иштейт депчи. Ошол лифттеги окуя эмне менен бүттү? Сиз аягына чыгардыңызбы, жазасын алдыбы? Мыйзам жок да. Жоопкерчиликке тарта турган ырдык көрсөтүүгө эмнеге биз азыр киргизип атабыз? Мыйзамда бул жазылган жок. Негизи мындай мыйзам жок. Ошон үчүн ошол ырдык көрсөтүүгө каршы болгон, харассмент, домогательствого каршы болгон мыйзамды эми ошо 1 жыл болуп биз региондордо иштеп, эл менен жолугушуулар болгондо ошол суроолор берип, бир топ анкетирование, исследование жүргүзүп, бир топ маалыматты алып, ошондо женщины судьи деген бир ассоциациябыз бар. Ошол ассоциация менен иштеп, мына 22 ноябрда презентациясы болот. Ошол презентацияда деген ошол результаттарды алып туруп, элге ошол мыйзамды парламентке киргизебиз да. Парламентке киргенден кийин азыр уже коллегаларым, ортодо коллегалар менен сүйлөшсөм, коллегаларыбыз колдоп беребиз дейт. Анткени ар бир мырзанын аркасында жубайы бар, эжеси бар, сиңдиси бар, кызы бар, апасы бар. Анан келечекте мындай нерселер болбош керек. Анан негизи ырдык көрсөтүү эмне дегенде, сурамжылоо жүргүзгөндө кыздарыбыз да билбейт экен да. Ошол түшүнүктү киргизиш керек. Анан мырзаларыбыз деле бизде кандай белинен кармап койсо, кучактап койсо эми таарынбайт да деген сөз болот го. Негизи психология деле бар. Психологиянын ичинде деген 30 сантиметр деген бул жеке дистанция деп коет да. Ошол дистанциядан жакыныраак келгенде адам өзүнүн психологиялык жактан кыздар болобу, эркектер болобу мындай комфортно мындай сезе алышпайт да. Ошондуктан ошондой нерселерди Стамбульский конвенция бар. Ошол нерселерди түшүнүктөрдү киргизип, жалпы аялдарга дагы, мырзаларга дагы жумушта болбой турган нерселер ушундай деп туруп, ошону толугу менен түшүнүктөрдү киргизип жатабыз да. Анткени дүйнө жүзүндө бул өнүгүп, дүйнө жүзүндө канча 10 жыл мурда, 15 жыл мурда киргизилген мыйзамдар эми деген Кыргызстанда биринчиден болуп киргизилет. Мыйзамга киргизилген күндө деле биздин эми кыргыз коомчулугунда ушул аялдар айрыкча ошол ыдык көрсөтүлгөнүн айтып чыгышы жана ошонун үстүнөн арызданышы кыйын го дейм. Бул үчүн дагы убакыт керек. Мыйзам анткени бул коомдон эметет да, коомдогу көз караштардан көз каранды болот. Анткени деген коомдо деген бизде уят, айтпай эле кой, унчукпай эле кой, бирок ошол сурамжылоолордун натыйжаларын мен окуп абдан шок болдум. Бир топ ыдык көрсөтүүнүн аркасында зордук зомбулук бар экен. Ушул чакырылышта өзүңүздүн жетишкендигиңиз деп эмнени айта аласыз? Мурда парламентке келгенге чейин бизнес менен алек болуп ишкерликте 10 жыл жүрүп калдым. Ошондо деген госоргандарга кайрылсам, ушунчал госоргандар теги мындай бир төөнүн башына отурган адамдар болуп, мамлекеттин салыгына миллиондоп салык төлөгөн ишкер катары мен бир тоонун түбүндө отурган адамдай болуп калчумун да. Неге ушунчалык мындай орой, анан мындай керсейип сүйлөгөн мамилелерин түшүнчү эмесмин да. Анан парламентке келем деген аттанам деп ошо учур болуп калганда өзүм сөз берген. Биринчиден элге жакын болом деп, анан деген доступность деген сөздү мындай туура түшүнүктүү киргиздим деп ойлойм. Анткени башында коллегаларым мындай ачууланган кездер болду. Эмне эле өзүңдү пиар кылып, мактанып эле соц тармактардан чыкпайсың. Сени мактаса бизди жаман көрүшөт, сен Facebook'тан ачык маалыматтар берип атасың, ачык жооп берип, дароо жооп берип атасың да.
анан бизге мындай көз караш башкача болуп атат деген сөз башында ошондой болуп калды, комментарийлерди угуп калдым коллегаларымдан. Бирок азыр ошентип мени критика кылган коллегаларым азыр бүт соц тармактарда регистрация болуп, фейсбуктарда, жада калса инстаграмга киришип отуруп, твиттерде азыраак отурушат. Бирок негизи фейсбукка ошол коллегаларым катталышып, жаштары улуураак болсо деле элге жакын болуш керек экен, элге ачык болуш керек экен, эл кайрылса онлайн маселеси менен кайрылса мындай уга турганда болуш керек экен деп мен ойлойм. Көптөрүнүн мындай 4 жылда көз карашына мындай өзгөрүүгө мен да себепкер болуш керек деп ишенем. Сиз жөнүндөгү видеолорго ютуберлер көбүнчө сулуу депутат айымыбыз деген заголовкаларды коет, байкасаңыз керек. Сулуу депутат деген аныктама сизге жагабы? Эми бул гендердик теңчиликке бара жаткан жолубузда мага негизи жөн эле депутат айым деп кайрылуу болгону туура эле сөзсүз түрдө. Бирок мен деле жаш кыз эмесмин го. Өмүр бою сулуу депутат болуп бойдон кала бергендей. Биринчиден, экинчиден бизде сулуу депутат дегенде аябай назик адамдарды элестетишет да. Анан нукура кыргыздын мындай сулуу кызы дегенде мен ойлойм алардын мындай кыялдануусу аябай жоош, мындай созолонгон, унчукпаган аялдарды элестетип болуш керек. Мен таптакыр эле башкача адамдардын категориясында жүрөм. Мен оюмду ачык айткан, тарс деп сүйлөгөн, ой жүгүртүүм мындай үнүм да кээ бирде ойлойм курчураак угулат болуш керек да. Жагабы? Эми шайлоочуларым да жагат деп жооп бериш керекмин да. Рахмат сизге биздин сунушубузду кабыл алганыңызга, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Сиздерге ийгилик, рахмат. Маегибиз мындай кызыктуу болду. Буга чейин суралбаган суроолор берилип, мен жооп бербеген жоопторду угуп калдыңыз окшойт да. Рахмат сизге.